Саламатсыңарбы? Саламатсыз. Отырыңlar. Топқа бөліне алайлы. Келгіле. Тез. Маңдайыңар жақшыбы? Ең соңына. Қана месе балдар, бүгін біз сабақта біз маңдайларыбызды не қыла алабыз? Көтере алабыз. Келгіле. Қана? Бұяқты қарайбыз дағы. Қана? Келеміз. Қана келеміз. Tez geliriz. Geliriz. Bugünkü sabahta biz oyunumuzda oynayalım. Gelgiler. Elektrik toku ötüşü üçün qanday şartlar gerek? Elektrik bulağı ötüşü üçün elektrik bulağı ötüşü üçün cez, aynek, plasmassa, rezina. Uşular toq elektrik energiyasını ötkөрmeydi. Tura, cevap ne yazamatsın üret? Genki, geliriz. Bazağız, azamat. Elektrik tokunun bulakları emniyet için gerek. Elektrik enerjisi bu elektrik enerjisi öndürüp gerekli ölçülerini öndürülüp yetişi Genki. Elektrik tokunun adam yaşasınдағы manisi qanday? Elektrik tokunun yaşaуда manisi biz жарықты жандырғанда, elektrik tokun жарығын жандырғанда, күнүмдүк жашоодо жана техниканы иштеткенде колдонобуз. Қана текшересиз, қана азаматсың. Гейки. Elektrik tokunun qayсы металл жакшы өткөрөт, жез жакшы өткөрөт. Азаматсың. Гейки. Elektrik tokun ötkөрбөгөн материал эмне деп аталат? Elektrik tokun ötkөрбөгөн материал изолятор деп аталат. Азаматсың. Сабагыбызда биз физика сабагыбызда өзүбүзгө эмне топтоп алайлы? Энергия топтоп алайлы. Кана эмесе балдар, бүгүнкү сабакта биз энергия топтоп алайлы. Келгиле. Азамат, кел. Бүгүн биз сабакта энергия болуп атабызбы? Gel ağay. Azamat. Gel. Azamat. Azamat. Azamatsığa. Biz bugünkü sabakta energiyaya ие olduk. Özünce energiyaga ие olduk. Biz bugün emniyeni kabul alaylı, altın ereceğini kabul alalım. Kana emesi biz birinci gruppanı kabul alaylı. Uğup düşünür için ikinci grupa, üçüncü jasap үйрөнүү üçün. Keyinki düşündü ötpey. Biz bugün emne kılabız? Үйгө берген тапшырмабызды кайталап алабыз. Кана эмесе biz лампочкаларды эмне кылып койдук? Жашыруун жашырып койдук. Кана эмесе ким чыгат? Диана?
Оң заряд менен терс заряд кандай аракет этет? Эгерде ар башка болсо тартылат, бирдей болсо түртүлөт. Азаматсың. Gel. Нерселер кантип электрленишет? Үкөлүү тийишүү болсо, ошонун таасиринен электрленет. Азаматсың. Gel балам. Gel. Жаратылышта заряддардын канча түрү бар? Жаратылышта эки түр заряд бар. Алар оң заряд жана Терс заряд. Азаматсың. Кийинки. Электр зарядынын багыты кандай? Токтун багыты оң жана терс зарядка карай, оң жана терс зарядка карай, оң жана терс зарядка карай. Болды. Азаматсың. Кана балдар, Эмир. Кийинкиге. Балдар, силер бүгүнкү сабакта эмнелерди көрүп турасыңар? Бүгүнкү сабакта Данияр эмнени көрүп турасың сен? Үтүк. Бека, сен бүгүнкү сабакта эмнени көрүп турасың? Тифал. Сардар, бүгүнкү сабакта сен эмнени көрүп турасың? Чач куруткуч. Эрбол, сен бүгүнкү сабакта эмнени көрүп турасың? Лампочканы көрүп турасың. Бүгүнкү сабакта Бека эмнени көрүп турасың? Лампочканы көрүп турасыңар, балдар. Бүгүнкү ушул сабак менен биз эмнелерди көрүп жатабыз? Электр энергияга керектүү нерселерди көрүп жатабыз. Эми карагыла, балдар. Бүгүнкү биздин темабыз эмне экен? Биздин бүгүнкү темабыз электр тогунун булактары жана керектөөчүлөр. Бүгүн сабагыбыздын максаты электр тогунун аныктамасын жана анын пайда болуу шарттарын, эркин зарядталган болушу электр талаасынын түшүнүшөт, электр чынжырынын курамдык бөлүктөрүн таанып алышат, шарттуу белгилерин колдонуп жөнөкөй схемаларды чийүүгө үйрөнүшөт. Электр тогусуз булактары элестете албайбыз. Үйдөгү жарык, кир жуучу машиналар, үтүк, печкалар ушул электр тогунун керектөөчүлөрү болуп саналат. Физикалык мааниси эмнеде, ал үчүн алардын ала турган ток дегенди түшүндүрөт дегенди билип, ток деген сөз кыймыл, бир нерсенин агымы дегенди билгизет. Мисалы, суунун кыймылы же анын агымы жөнүндөгү сөз болгондо, суунун түзгөн бөлүкчөлөрүнүн агымы же алардын кыймылы дегенди түшүндүрөт экенбиз. Ал эми электр тогунун дегенди биз ошол электрондор жана башка зарядталган бөлүкчөлөр жөнүндө сөз кылат экенбиз. Демек, электр тогу деген иреттелген бөлүкчөлөрдүн кыймылы болуп саналат. Мисалы, электрондорду алдык. Ал эми ошол тогун алыш үчүн электр талаасын пайда кылыш керек. Электр талаасынын таасири астында зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймылы бизге электр тогун берет экен. Электр тогун жана электр талаасы ошол талаанын таасири астында ошол зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймылы керектүү приборго барып жеткиргенде алар ошол прибордун, мисал, лампочканы күйгүзүп же ошондой эле лампочканы бир ажыраткыч же туташтыргыч кнопкалар менен күйгүзүп же өчүрө алат экенбиз. Мисалы, ошол лампочканын ичиндеги вольфрам зымындагы электрондор башалама кыймылда болуп жүрүшөт. Качан биз аны электр тогуна булагына пайдаланган ошол бөлүкчөлөрдүн иреттелген кыймылда келет. Ошол лампочканы күйгүзүп, а дегенде биз балдар өткөргүчтөр үзгүлтүксүз ток болуш үчүн анда ар кандай электр талаасы болуп туташтыруу керек. Балдар билгендей, демек эки пластмассаны алабыз, бирок минус, бирөө плюс заряд этет. Уюлдары плюс, минус, эгерде электр талаасынын түзө турган болсок, бул ошол күч сызыктарынын аркылуу ошол зарядталган бөлүкчөлөрдүн кыймылы ала алат. Ал эми электр тогу кантип пайда болот, ошого токтолсок, электр тогу демек металлдарды биз кристалдык торчо билебиз.
Ар бир кристалдык торчонун түбүндө атомдор жайланышкан. Ал эми ошол атомдордун ортосундагы тез заряддалган бөлүкчөлөр кристалдык торчолор арасындагы баш алама кыймылда болуп турушат экен. Мисалы, атом түзүлүшү литийдин ала турган болсок, литийдин үзгүлтүксүз Менделеевдин мезгилдик системасында 3 билдирет. Демек, алардын ичинде 3 протон жана ядронун айланасында 3 электрон айланып жүрөт. Бул дагы кристалдык торчо болуп саналат. Демек, түбүндө атомдордун тегерегинде бош электрондор айланып жүрөт. Демек, электр тогу деген бул электр талаасынын таасири астындагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн иреттүү жана багыттуу кыймыл электр тогу деп аталат. Электр тогунун багыты биз билгендей шарттуу түрдө плюстан минуска көздөй багытталат экен. Биз билебиз, электр металлын алып жүргөн бөлүкчөлөр болуп, тез заряддалган электрондор плюс зарядды көздөй кыймылга келет. Шарттуу түрдө плюс минусту ал эми тажрыйбада болсо тез электрондор кыймылга келет. Башкача айтканда, тез электрондор электр тогунун туташтыруучусу болуп саналат. Демек, жогоруда айтып кеткендей, электр талаасынын пайда кылыш үчүн аны биз турактуу ток булагына туташтыруу керек экен. Ал эми ток булагын биз Кыргызстанда электр тогун алуу үчүн ГЭСтердин бири болуп саналат. Ошол ГЭСтердин ток булагы бир мисал болуп саналат. Ошол ГЭСтерден ала турган токтор анда турак жайларга жеткирет экен. Анда башка ток булагын мисал болуп аккумуляторда болуп саналат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасын түшүнүп алдыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды биз тажрыйба жасайбыз. Азыр 3 топко бөлөбүз да 3 топко 3 түрлүү тапшырмаларды аткарабыз. Жок, сымдык бер. Бат группасы силер 2 картошканын канчалык ток алып чыкканын кана тажрыйба жүргүзөлүчү. Силер 2 группадан силер бир нече картошканын тажрыйба жүргүзөсүңөр. Бир нече картошканы. Ана силер светтин кандай күйбөшүн не кыласыңар? Аныктап чыгасыңар. Кана? Картошкадан
картошканын крахмалынан 3,98% volt күч алынды. Сабағыбызды бышықтайлы. Сабағыбызға келмерім. Электрлік схемасы деген эмне? Түзүлүштөрдүн биригүү чечилмеси. Gel Diana. Екіншini yazarız. Ток булағына мисал. İçinde emneler болады. Болды. Keyinki gel Diana. İçinde emniler tok bulağına misal. Batarya jana akkumulятор. Medina gel. Ток булагы куралдар жана ызымдар. Ток булагына мисал. Ток булагы куралдар жана ызымдар. Keyinki gel. Elmay. Төртіміз. Ал эмне үчүн керек? Чынжырар туура чогултуу үчүн. Кейін gel. Ербол gel. Beştimiz. Кантип тартылат? Шарттоо белгилер менен. Gel. Bas. Caner. Beştimiz. Шарттуу белгилер менен куралдар мисалы шарттуу белгилер менен. Бүгін біз интерактивті ойын менен ойын алайлы. Келгіле, бышықты olsun. Gel Medina. Nara kalpar. Gel Nuriyet. Gel Fika. Gel Nuriyet, neme? Nurdan bas. Бүгін сабағыбыздың темасын интерактивті ойында ойнап башталдық. Бүгін сабағыбызды түшүнүү менен біз бүгін сабаққа бұл жерге өзүбүздүн пикирлерибизди калтырабыз. Келгиле балдар. Азамат, кел. Эсимде сактадым. Азаматсың, кел. Сардар. Пикирим бар. Азаматсыңар. Жақты, азаматсыңар. Сабағыбызда үйдө тефалюсты канча 1500 Вт вольт менен иштейт экен. Экинчиси стиральный машина, автомат машина 2000-2500 Вт иштейт экен. Кийинки чаң соргуч пылесос деп айтабыз, буну 1800-3200 Вт менен иштейт. Кийинкиси 100, холодильник 100 жана 400 Вт менен иштейт экен. Китебиздин 286-бетти ачып 12-ci A tapşırmasın jumuşçu defteriңерге иштеп схеманы түшүрүп келесиңер.